Кыргызстанда коомдук жайларда балдар үчүн шарттар такыр эле түзүлгөн эмес. Ошол эле кафе, ресторандарда. Мындай шарттын жоктугу балалуу энелер үчүн кыйынчылык туудурат. Үйдөн алыс чыга албагандыктан депрессияга кабылып, психологиялык жактан запкы чегет. Мамлекеттик кызмат алууда мекемеге барганда кыйынчылыкка кептелип, бул жаатта коомчулуктун дагы көз карашы түз эмес. Тамактануучу мамлекеттик кызмат көрсөткөн жайларда балдар үчүн шарттарды түзүү учур талабы. Бүгүнкү күндө кафе, ресторандарда, деги эле коомдук жайларда мындай балдар ойноочу аянтчанын болушу бир четинен энелер үчүн өтө ыңгайлуу болсо, экинчи жагынан балдардын ар тармактан өнүгүшүнө өбөлгө болмок. Талапка ылайык ар бир эле топтолгон жерлерде балдар үчүн оюн аянтчалары болуусу кажет. Тамактануучу жайларда болсо өзүнчө меню даярдалуу менен даараткана болушу шарт. Күн жылыган учурда эшикте ойнош үчүн сыртта да шарттар каралышы зарыл. Азыр көпчүлүк энелер балдарын оюн аянтчасына коюп, тынч тамактанууну каалашкандыктан жогорудагыдай шарты бар жерлерди тандашат. Бул кафе, ресторандар үчүн кошумча киреш алып келбесе, зыяны деле жок. Ну, во-первых, мы живем рядом. Биринчи кезекте мен бул тамактануучу жайга чукул жашайм. Тамактары да абдан даамдуу. Бул жакта балдар аянтчасы, аны карай турган тарбиячыларынан бери бар. Биздей балалуулар үчүн бул абдан маанилүү. Площадка, есть сестренки, так скажем, мы с ними приходим, они играются, есть детское меню, что немаловажно. Эл аралык уюмдардын изилдөөсүндө Кыргызстанда 2007-жылдан бери төрөлгөн балдардын саны миллиондон ашат. Ошол эле учурда орто эсеп менен алганда бир үй бүлөдө 3 бала тарбияланат. Мурунку советтик өлкөлөргө салыштырып караганда алдыңкы орунда турат десек болот. Андыктан коомдук жайларда балдар үчүн оюн аянтчаларынын болушу өтө маанилүү. Же мисалы үчүн ошол эле развлекательный центр, чоң центрлар. Ал жерде балдарга ылайыкташтырылган, бирок кээ бирлеринде детский менюсу жок. Бала менен басаң кантип алар биз жеген тамакты жебейт. Балалуу энелерге карата эл көп топтолгон жайларда шартты түзүү боюнча дос бала долбоору ишке ашканы турат. Анда жогорудагыдай мүмкүнчүлүктөрдү медициналык жайларда, банк жана аэропорттордо түзүү боюнча сунуштар, кеп-кеңештер берилмекчи. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.